Бүгін 26 декабр күнгі қарай шейшембе біз болса өзіміздің программабызды улантабыз. Бізге келген ең соның қонақтарыбызбен таныштырабыз. Баштайлы. Егемендік қоғамдық долбоору бойынша координатор Улукман Бапаев бізде қонақта. Улукбек Адамбаев коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн адиси. Саламатсыздарбы? Бизнести өнүктүрүү боюнча USAID-тин демилгесинин өкүлдөрү келди. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Алгач эле Улукбек, Улукман сиздер үчүн, сиздердин долбоор үчүн ушул өтүп бара жаткан 2017 жыл кандай жылдардан болду? Ушундан баштасак. Биздин долбоор үчүн, биздин долбоордун атын атай кетсем, алгач бизнести өнүктүрүү боюнча USAID-тин демилгеси долбоору. 2017 жыл биздин абдан ийгиликтүү жыл болду. Көптөгөн долбоорлор ишке ашты. Кандай долбоорлор ишке ашты? Долбоорлор албетте көп. Башынан атай кете турган болсок, Туркияда, Мадридте болгон туристтик көргөзмөлөргө катышып келдик. Андан сырткары Лондондо да болгон көргөзмөлөргө катыштык, туристтик көргөзмөлөргө. Кыргызстандын атынан кыргызстандык туроператорлор да биз менен коштоп келишти. Кыргыздын суу боз үй, биздин боз үйүбүздү тигип, шырдак тиккен апаларыбызды чогуу биз менен апарып, комузчуларды алып барып, ал жерде башкача айтканда, ошо көргөзмөгө келген зыяратчылардын көңүлүн абдан эле бурду. Андан сырткары дагы туризм тармагында көптөгөн долбоорлор ишке ашты. Немеге алса турбуз, эл аралык туристтик блогерлерди алып келдик Кыргызстанга. Алар Кыргызстанды көрүп, дестинацияларыбыз бар. Дестинациялар аркылуу туризмди өнүктүрөбүз. Ал дестинациялардын туристтик сунуштарын өздөрү көрүп, өздөрү ошолордун өтүп, тажрыйбаны өтүп, анан Кыргызстанды жарнамалаганга абдан чоң салым кошуп кетишти. Алар бүгүнкү күндө ушундай бизнести өнүктүрүү тармагында бирден бир айрып салгыс бөлүгүдө туура. Туура. Жакшы. Улукман агай, айтыңызчы, сиздердин ушу сиз үчүн негизи эле кандай жылдардан болду? 2017 жыл биздер үчүн дагы аябай өмөлүү жыл болду десек болот. Анткени биз ошо эгемендик коомдук бирикмеси катары USAID-тин бизнести өнүктүрүү долбоору менен өнөктөш болуп 2 жылдан бери иштеп келебиз. Бул 2 жылдын ичинде көптөгөн проекттерди, долбоорлорду ишке ашырдык. Алардын бир канчасын айта кетейин. Мисалы 2017 жылы биринчи эле жыл башталганда эле январдын аяк жактарында Стамбулга барып, чоң көргөзмөгө катышып келдик. Эмне деген көргөзмө? Бул туристтик көргөзмө. Болуп аткан ушул бул болсо 2016 жылдын ноябрь айында өткөн Стамбулдагы Кыргызстан күндөрү. 4 күн боюнча Кыргызстан күндөрү деген чоң бир иш-чара өткөздүк эле. 4 күн боюнча ошо Стамбулда Кыргызстанды таанытып келдик. 2 күн чоң соода борборунда бир чоң концерт өткөрдүк. Стамбулдун Таксим деген чоң майданында ошо Кыргызстанды таанытып, боз үйүн тигип, ошо жакшы таанытып келдик Кыргызстанды. Элдер кандай кабыл алып атышты? Боз үйгө кирип атышты? Аябай кызыгуу менен кабыл алышты. Көптөгөн адамдар келип, боз үйдүн ичин көрүшүп, Кыргызстанга келелек, Орто Азияга келелек түрк туугандарыбыз кандайдыр бир ошо бир ностальгия менен келип карап кетип атышты. Кимдер катышуучулар болуп берди? Катышуучулар биз өзүбүз тараптан артисттерди алып барганбыз. Ордо сахна группасын алып барып, ал жакта ошо жакшы бир концерт уюштуруп беришти алар бизге. Анан бул жактан дагы бир канча туроператорлорду алып барганбыз. 8ге жакын туроператорду алып барып, ал жакта ошо түркиялык туроператор менен тааныштырып, жакшы бизнес алакаларын түзүүгө аракет кылып келдик. Алар ошо эми жаңы-жаңыдан эми ошо өздөрүнүн мөмөсүн берип келатат. Жакшы, өтө кубанычтабыз. Жакшы долбоорлорду чогуу биргеликте иш алып барып аткан экенсиздер. Улукбек, айтыңызчы, бул USAID-тин жанагы бизнести өнүктүрүү демилгеси деп атпайсызбы? Бул бизнести кайсы тармактан, туризм тармагынан эле өнүктүрүүгө жардам береби же башка түрлөрүн дагы өнүктүргөнгө салым кошобу? Негизи 3 багытта иш алып барат. Туризмди өнүктүрүү, жана кийим тигүү өнөр жайында, андан сырткары курулуш материалдар тармагында иш алып барат. Негизги миссиясы бул жергиликтүү атап кеткен багытта иш алып барган бизнес ээлери Кыргызстанда эмес, эл аралык рынокто өзүнүн атаандаштыгын жогорулатуу болуп эсептелет.
жана атаандаштыкка ушундай туруштуу болуш үчүн, ооба, туура. Кыргызстандагы мисалы үчүн жакында эле эгер биздин акыркы ишке ашырган долбоорлорду атай кетсем, жакында эле WFTJ деген эл аралык ири уюм бар, туристтик гидтердин уюму. Бул ири уюмга биздин кыргызстандык эң мыкты гидтер тандалып, атайын окуудан өтүп, окуунун натыйжасында ушундай сертификациядан өтүштү. Бул жакта сертификаттар ушулар окшойт, Ошол. Бул Улукман биздин өнөктөшүбүз өзү алды, бул сертификатка жетишти. Бул намы WFTJ деген уюмдун мүчөсүнүн аккредитациясын алган гид болуп эсептелинет деген билдирет. Анан Кыргызстандан 31 гид алды ушундай сертификацияны, алардын ичинен 18и тренер болуу наамында алышты. Башкача айтканда, ушуга окшогон бир окутуу, 2 жумалык болгон окутууну эми мындан ары эл аралык адистерди чакырбастан биздин өзүбүздүн гидтери, тренер наамын алган гидтер эми окута алышат өздөрүбүз. демек окутуу кантип гид болуш керек, ошол тууралуу баягы сабак өтүшөт, Ал тууралуу кененирээк айта кетчү болсом, гид болуу дагы өтө маанилүү, билесиздер. Гид бул элчи ролун аткаргандай эле болуп саналат. Кыргызстанга келген чет элдик туристтерге гидтер кандай көрсөтсө, кандай тартууласа, ошого жараша алар Кыргызстан тууралуу ошондой ойдо, пикирде калышат. Андан тышкары дагы Кыргызстанга кайрадан келүү же өзүнүн өлкөсүнө барганда жарнамалоо ошого жараша болот да. Гид болуу да оңой эмес. Жөн эле көп элдер ойлошот, гид болуп оңой эле, барып эле гид болуп тил билсең эле болду деп. Жок, андай эмес. Тил билүү, ал жакта маданияттуу да болуш керек, эл менен сүйлөшүүндү да билиш керек, психолог да болуш керек. Ошол критерийлер бар да. Ал жакта бир аңгемени, кызыксыз эле нерсени абдан кызыктуу кылып айтып бере алганды, аңгеме кылып айтып бере алганды билиш керек. Андан сырткары маданият, тарых, келген чет элдик туристтердин келген кайсы өлкөдөн келсе, ошол өлкөнүн дагы тарых маданиятын жакшы билиш керек. Айкалыштыра билип, жакшы аңгеме айтып берчү болсо, албетте туристтерге абдан жагат. Бул тууралуу Улукман өзү окуудан өткөн, айтып берсе ыңгайлуу болот. Келиңиз, темирди ысыгында чапты, сиз улантпайбыз. Ошол Улукбек айтып кеткендей, биз 2 жумалык тренингден өттүк. Мен тренерлердин тренингин өткөн жокмун, бирок гидтердин тренингин өттүм. Аябай кызыктуу болду. Эң башында 2 бөлүктөн турду бул биздин тренинг. Биринчиси теоретикалык бөлүгү, экинчиси болсо практика жүзүндө тренинг болду. Теоретикалык жактан алганда, ал жакта ошо гид болуунун принциптери тууралуу, гид кандай болуш керек, кайсыл билимге, кайсыл талаптарга жооп бериш керек, кайсы тилдерди билиш керек, тилдерди, ал тууралуу дагы сөздөр болду көптөгөн. Анан ошол эле организация, бул тренингди өткөзүп аткан ошо WFTJ деген бул дүйнөлүк курулуш болуп эсептелет. Ошол уюмга кандай болуп мүчө болуу керек, мүчө болсо болот. Кыргызстан мисалы кандай болуп мүчө болсо болот. Буга чейин Кыргызстан мүчө болуп келген эмес. Бирок ошол мүмкүнчүлүк тууралуу дагы сөз болду. Ал эми экинчи бөлүктө болсо практикалык түсүндө биз ошо теоретикалык жактан өткөн билимибизди практикада колдонгонго мүмкүнчүлүк болду. Бишкектин ичинде шаарды айтып берүү боюнча ошо шаардык гид, шаардын ичинде шаардын жакшы культу маданий жана жерлерин ошол айтып берүү боюнча бир тренингден немеден өттүк. Бир жакшы бир практика болду биз үчүн дагы. Көптөгөн жакшы нерселерди үйрөндүк. Жакшы экен. Сиздер ошо баягы гидтерди даярдап аткан экенсиздер, буюрса дагы эми даярдайт экенсиздер. Аларды ошо Кыргызстандын ичи боюнча элеби же башка өлкөлөргө дагы чыгарасыздар, кандай? Бул жагы. Бул жоопкерчиликке болсом, азыркы атап кетпедикпи, аталган эл аралык уюм WFTJ уюмунун аккредитациясын алуунун дагы бир жакшы жери. Бул Кыргызстанда эле эмес, бул уюмга мүчө болгон өлкөлөрдө дагы барып гид болуп иштей алса болот. Мисалы үчүн Туркияга барып түрк тилин биле турган болсок, немис тилин билсе, англис тилин билсе, жана аталган уюмдун мүчөсү боло турган болсо, анда Туркияга барып буга чейинки иштеген, мисалы үчүн укуктар чектелген болгон гид эмес,
толук кандуу эл аралык деңгээлдеги гид катары иштей алат биздин кыргыз жарандары да. Ошону Аябай сонун Эң болуп соңу атат. демек башка өлкөгө барып эле ушинтип ушул тармакта иштей берсе болот. ооба талапка жооп берген, эл аралык талаптарга жооп берген жана ушундай гидтерге талаптар күчтүү болот. Жакында эле ушул сертификацияны алган гидтердин тизмесин биздин кыргызстандык алдыңкы туроператорлор сурап атышат. Анткени талап бул сертификацияны алган гидтерге талап абдан жогору албетте. Ошо сиздерге барып кантип гид болуп калса болот? Кандай тармактарды аласыздар? Бизде биз гид болуп иштегибиз келип атат. баргыбыз Сиздерге кантип кайрылып, кантип гид болуп могундай чоң уюмдун мүчөсү болсок болот. Биз бул тренингти өткөрөрүнөн мурда биздин соц тармактарда жарыялаганбыз албетте. Алдын ала жарыялап, анан Кыргызстандын эң алдыңкы гидтер катышып, республика деңгээлде биз тандаганбыз гидтерди. Демек жогорку деңгээлде тандалат экен. Жогорку деңгээлде тандалды. Тандалгандардын арасынан дагы сынактарды өтүшкөн да. 2 жума жана Улукман айтып кеткендей 2 бөлүктүү болду. Теоретический, практикалык болду. Анан аягында, жыйынтыгында, тренингдин жыйынтыгында сынактар өткөзүлдү. Сынактарды өтпөй алган 1-2 болду албетте. Бирок гид болуу үчүн сиздер туроператорлор менен да байланышсаңар керек. Туризм тармагында да бул жөн эле оңой иш эмес да. Башынан жакшы атайын окууларды өтүш керек. Андан сырткары да биздин долбоордун башка тармактарды да айта кетчү болсом, жакында эле IFMGA деген чоң эл аралык уюм бар, Тоо туризм тармагында. Тоо туризм тармагында дагы биздин жакында эле 1 декабрда абдан чоң жакшы жаңылык болду. IFMGA деген IFMGA уюмунун Кыргызстан Борбордук Азия өлкөлөрүнүн арасынан алгачкы болуп аталган уюмдун мүчөсү болуп статусун алды. Бул жакшы болгон экен. Буга биз Кыргызстан Тоо гидтер ассоциациясы уюму менен өнөктөштүктүн натыйжасында келдик. Мен атап кеткен ассоциация бул 2008 жылдан бери аталган уюмга кирүү аракетин көрүп келет. Башкача айтканда 10 жылдан бери келаткан талкбас эмгектин натыйжасы эми үзүрүн көрүп отурабыз 1 декабрда. Аракетке берекет болгон турбайбы? Жакшы. Анан кийин ушу чет өлкөлүк мыкты, эң күчтүү чыган блогерлерди да алып келдик деп атпайсызбы? Эми ошолорго дагы токтолуп өтсөңүздөр. Сен баштап мен түркиялык блогерлер болгон боюнча. Жакшы болот. Биздин долбоор болгондуктан ошо биздин долбоор эл аралык кээ бир туристтик блогерлер, айрым атактуу туристтик блогерлерди чакырдык Кыргызстанга. Алардын айрымдарынын 500 миңден миллионго чейин колдоочулары бар, соц тармактарда колдоочулары бар. Башкача айтканда алар Кыргызстан тууралуу бир сүрөткө тартып соц тармакка жайгаштыра турган болсо 500 миңден жогору адам көрөт да. Дүйнө жүзүндө. Анан Кыргызстанга келишти. Кыргызстан эң жакшы жаккан, сонун эң жакшы жерлерге алып бардык биз. Кыргызстандын жерлерде жакшы жерлерин алып барып менен чектелбестен биздин жана атап кеткен дестинациялар мүчөсү дестинациялар аркылуу туризмди жайылтабыз дебедикпи? Дестинациялар даярдаган туристтик сунуштар бар. Мисалы үчүн 5 бармак жазоодо туристтердин катышуусу. 5 бармак борсок жазоодо туристтердин катышат. Борсок кантип жасалат. Бул биз үчүн балким кээ бир адамдар үчүн түшүнүксүз болуп калышы мүмкүн, эмнеси кызык болуш. Бирок туристтер үчүн абдан кызыктуу. Мисалы көрүп отурасыздар, боз үй тигүүгө катышып отурат. Бул туристтер үчүн абдан кызыктуу нерсе, маданиятка, биздин маданиятыбыз өтө кызыктуу нерсе. Анткени бул туризмдин тармактары көп эмеспи? Алардын арасынан биз көп немеге маани бердик. Ол окуялуу туризмге. Окуялуу туризмде Кыргызстандын потенциалы абдан жогору. Эмнеге дегенде азыркы күндө туристтер келип 5 жылдыздуу мейманканага барып жатыш эмес. Ал менен таң калтыра албайбыз. Таң калтыра албайбыз. Аны көздөбөгөн туристтер өтө көп. Аларга андай шарттардын кереги жок. Келип нукура кыргыздын жашоосун көрүп, керек болсо кыргыздын үй бүлөсүндө жашап дагы эмне кандай тамак ичет, кандай мамиле кылышат, ошол абдан кызыктуу да буларга. Анан окуялуу туризмде биз дүйнөлүк ири ATTA аттуу уюм бар.
о дүйнөлүк окуялуу туризм ассоциациясынын делегациясын чакырдык. Мына көрүп атасыздар, Кыргызстанда болуп кетишти. Алар Кыргызстан бийлеп да жатышат. туроператорлорду алар дүйнөлүк окуялуу туризмдеги туроператорлордун бириктирген уюмда. Бул уюм менен өнөктөштүк абдан маанилүү, анткени Кыргызстан жарнамалаганга биздин чоң салымды кошуп беришет да булар. Анан сиздин сурооңузга кайрылчу болсом, блогерлер деген келип биздин Кыргызстанды жарнамалап, жакшы мыкты видео тасмаларды тартышат, мыкты фотолорду тартышат, мыкты блогторду жазышат. Анан мисалы үчүн көчмөндөр оюну болбоду? 2016 жылы көчмөндөр оюндарына бизде атайын 14 блогер чакырып, алар көчмөндөр оюнунда катышып, сүрөттөргө тартып, тасмага тартып, жазып, Forbes, дүйнөлүк Washington Post аттуу басылмаларга чейин чыкканда Кыргызстан тууралуу эл көбүнө жайылган. Жакшы, Түркиядан келген ошо блогерлер. Ошол эле долбоордун алкагында бизге дагы 8 Түркиядан атактуу блогерлер келишкен. Түркиянын эң билинген блогерлери булар. Улукбек айткан ошо 500 миң, 600 миң колдоочусу болгон блогерлер. Аларды келип биз ошо эгемендик коомдун менен өнөктөштүктө биз аларга жакшы бир тур уюштуруп бердик. Кыргызстанга ошо 5 күн боюнча алар Кыргызстандын эң жакшы деген дестинацияларын көрүшүп, мисалы Соң көлгө барышты, Арсланбокко барышты, Ошко барышты, Өзгөнгө барышты, Ысык көлгө барышты. Ушул сыяктуу Кыргызстандын эң алдыңкы туристтик аймактарын кыдырышып, ал жактагы туристтик продукттар менен таанышышты, өздөрү таанышып, анан ошол нерсени блогторго, өздөрүнүн блогторунда жазып, Түркиядан туристтерди чакыра башташты. Ошолордун арты менен, ал блогерлердин арты менен бул жылы көптөгөн туристтер келди. Чын айтканда, мисалы биз өзүбүз дагы муну дайыма карап, анализдеп, мониторлоп турабыз. Биз карап келсек, бул жылы көптөгөн туристтер ошол блогерлердин аркасы менен келгендер, көптөгөн туристтер келет. Бага кызык, бул жакта ушундай жер бар турбайбы? Ушундай сон жерлер бар экен, ушундай жаратылыш бар экен деп кызыгып келишти. Азаматсыздар, сиздерге ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Келип ушундай кызыктуу сонун маек куруп бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Аябай чоң жакшы жаңылыктар, жакшы долбоорлор ишке ашып аткан экен. Мунуңуздардан жазбаңыздар. Күн санап ушундай Кыргызстанды дүйнөгө таанытууга салымыңыздарды кошуп жүрө бериңиздер. Ийгиликтер болсун, рахмат. Кыргызстаныбыз алдыңкы катарды толуктасын. Рахмат сиздерге.